Bizde ajырашкандар өтө көп. Bir balası менен, эки баласы менен, себептүү, себепсиз. Ошолорго айтарым, ошол биздин карындаштар, эжелер көбүнчө кайрылышат. Эмне кылсам болот, кандай кылсам болот, 2 балам менен, 3 балам менен калдым. Талагын дагы эле бербей жүрөт деп кайрылып калышат да. Ошондой мага кайрылгандай эле алардын көпчүлүгү башка психологко кайрылат, ага кайрылат, буга кайрылат. Жашоосун оңдогонго аракет кылат да. Ошолорго айтарым, бүгүн Орозонун ыйык күндөрүндөбүз. Алла Тааладан сураңыз, эрте менен саарлыкта, кечинде оз ачканда Алла Таалага кайрылыңыз, дуа кылыңыз. Күйөөңүздүн жүрөгүнө Алла Таалам ыйман берсин, инсап берсин, кайтарып келсин. Кебиркилер ичкенге берилип кеткен болсо, кебиркилер оюн зоокко берилип кеткен, карабай койгон, таштап кеткен, экинчисин алып, экинчисин таштап кеткен, ушундай окуялар өтө көп да. Ошондуктан Алла Таалага кайрылыңыз. Эң биринчиси дуа менен, эрте менен кечинде орозо ичи ар дайым Алла Тааладан сурап, жалбарып кайрылыңыз. Экинчи нерсе, сиздин жашооңуз, бала чакаңыз бул жашоодогу эң негизги нерселердин бири. Кээ бир адамдар ошол үй бүлөнүн баалуулугуну, баланын баалуулуктарын, эрдин баалуулугуну жокко чыгарып, сен баласыз, күйөөсүз, үй бүлөсүз бактылуу болсоң болот. Sen ersiz деле, эркексиз деле, баласыз деле өзүң жыргалчылыкта жашасаң болот деген түшүнүктү киргизгенге аракет кылат. Чындыгында бул жашоодогу Алла Тааланын жараткан табигый нерсеси. Эркектин жанында аял болуусу, аялдын жанында эркек күйөөсү болуусу бул табияттын зарыл болгон нерселеринен. Ошондуктан сиз алардан кутулганга, аны таштап кеткенге аракет кылбаңыз. Мен кече бир сайттардын бирөөсүндө кыскача бир видеону көрдүм. Күйөөсү ооруп калды. Bir balası var eкен. Ошол күйөөсүнү айыгып кетүүсүн сурап жатат. Кандай аракет кылсам да ошол күйөөм айыгып кетсе болду эле. Мага андан эч нерсе кереги жок. Ушул балам үчүн ушул күйөөм ден соолугу чың болуп, тирүү турса жакшы болот эле деп ыйламсырап жатат. Мен ошол эжени, карындашты бааладым. Күйөөсүн кандай кадырлайт, барктайт, сактап калганга аракет кылып жатат. Ошондуктан айтарым, сиздин күйөөңүз жинде болуп калган жок, же болбосо ушундай жаман болуп, көпчүлүгүнө сурасам урбайт экен, ичпейт экен. Бирок бир аз кемчилиги бар, ошол мамиледен эле жакшы болбой калган. Ошондуктан айтарым, сиздин күйөөңүз ошондой эркектерге караганда жакшыраак. Үйүңүздү сатып, өзүңүздү сатып, балкын сеңиз сатып кетип калса кандай эмне кылат элек? Айла жок эле. Бирок ошондой болсо дагы ошону сактап калганга аракет кылайлык. Ошол үй бүлөнү сактап калганга аракет кылайлык. Көбүнчө кантип ажырассам болот, кантип талак алсам болот деп кайрылышат да. Эң биринчи кантип оңдоп алсам болот, ошону мен кайрадан ордуна келтирип алсам болобу деп кайрылсак жакшы болот эле. Ошондуктан айтарым, ошол үй бүлөнү бузганга эмес, сактап калганга аракет кылайлык. Досторуна, жакшы досторун, ата-энесин, же болбосо жакшы насаат айта турган адамга алып барайлык, телефонун берип байланыштырайлык, оңдогонго аракет кылайлык. Себеби сиздин күйөөңүздөн, ошол сиз биринчи жашап көргөн күйөөңүздөн жакшы адам табылбайт. Ошол өзүңүздүн балаңыздын атасынан жакшы адам табылбайт. Табылышы мүмкүн кээде. Бирок ошол биринчи адамды сиз оңдоп алсаңыз, ошону үйгө кайра алып келип алсаңыз, ынтымакка келип алсаңыз, сизден өткөн бактылуу адам жок болот. Сизден өткөн жыргалчылыкка, ийгиликке жеткен адам жок болот. Адамдар өмүр бою бир итти багып жүрүшөт. Адамдар өмүр бою бир жаныбарды багып өмүрүн өткөзүп жатат. Сиз ошол өзүңүздүн балаңыздын атасы болгон, сиз жүрөгүңүз менен эң биринчи жакшы көргөн адамыңызды кайрадан мурунку ордусуна алып келип алгандыгыңыз бул эң чоң ийгилик, эң чоң жетишкендик. Ошон үчүн карындаштарым айтарым, Орозонун күндөрүндө Алла Таалага кайрылыңыз. Экинчиси, адан кутулууга эмес, аны алып келгенге аракет кылыңыз. Алла Таалам баарыбызды бактылуу кылсын, үй бүлөбүз менен ынтымакта эки дүйнөдө бирге кылсын. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.